Насирдин Бердибаевдин базардан сатып алган кунажыны малдын санын көбөйтүп музо тууганына же кубанышын же кайгырышын билбей турат. Анткени мындай уйдун баласын өмүрү көргөн эмес. Торпоктун жонунан 5-буту өсүп, музоонун башындай белгисиз дене мүчөсү менен туулган. Карап турдук, болбоду эле, тарта баштасак тегеле чыкпайт, 3-4 бала болуп чакырып келип. Тарсак болбой койду, жип менен тарттык. Malımın nevesi 4 fut var, daha 1 fut var eкен, ошо ашыкча эти бар экен. Музоонун 5-чи болуп өскөн буту 3 туяктуу, бирок шал сыяктуу кыймылдабайт. Торпоктун ордунан турушуна тоскоолдук кылгандыктан ээси мал докторуга кайрылган. Генетикалык жактан катачылык кетип, кошумча бир туяк жана ошондой эле белгисиз дене мүчөсү менен туулган музоого бүгүн 1 күн болуптур. Учурда ветеринарлар буга операция жасоо алдында турат. Өзгөчөлөнгөн музоо мал докторларды да таң калтырды. Ветеринар артыкчылыгы менен туулган малдарга көп жолу операция жасаган. Бирок буга чейин мындай торпок көрбөгөнүн айтат. Мал докторлардын киришүүсү менен ашыкча туягын алып салуу үчүн музоого наркоз берип, операцияга даярдашууда. Ветеринарияда белгисиз болгон кошумча дене мүчө менен байланыштырган кан тамырларды медициналык жип менен байлап, операция жарым сааттын тегерегинде жасалып бүттү. Бул музоону операция жасадык. Мындайча айтканда ички органдарына зыян келтирбедик. Ашча мүчөлөрүн алдык. Эми муну иммунитеттин көтөрө турган үкөлдөр менен берип, күндө келип кабар алып, музоонун ден соолугунан кабар алып турабыз. Ашыкча мүчөсү алынып салынган торпоктун жашап кетүү ыктымалы жогору дешет адистер. Кесилип алынган бут изилдөө үчүн лабораторияга жиберилди. Ветеринарлардын айтымында мындай генетикалык катачылыктар каны жакын малдарда туулат. Арген Камалдинов, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары.